Деги ушул врожденный порок сердца деген эмне, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Жүрөктүн тубаса кемтик оорусу бул көбүнчө жаш балдарда кездешет. Демек биз ымыркай кезинде анын дартын аныкташыбыз керек. Чоңураак кезинде чоң адамдарда дагы кездешет. Бул убагында диагнозу коюлбай калган үчүн. Бүгүнкү күндө жүрөктүн тубаса кемтик оорусу өтө көйгөйлүү маселе болуп келе жатат. Себеби дегенде бардыгыбыздарга белгилүү, бул жүрөк хирургиясында гана жаш балдарга, ымыркайларга операция жүргүзүлөт. Ошондуктан өтө күндөн күнгө төрөлгөн жаш балдарыбыз дагы көп. Аларга убагында биз операция кылыш үчүн бизде бөлүмдөрүбүз жүрөк хирургиясыны да ошол эле операцияда тар местанын тардыгынан дагы бизде кезектер түзүлүп калат. Аз.